Урматтуу мекендештер, урматтуу шайлоочуларым. Бүгүн президент Садыр Жапаров абдан жакшы кайрылуу жасаптыр. Адам укуктары боюнча. Кечиресиз, урматтуу президент. Бир эле адам укуктары эмес, шайлоочулардын укугу дагы абдан катуу тебеленип жаткан учур. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, мен сизге бир эмес 2 жолу кайрылдым. 8-округда мыйзам бузуулар ыкчам тобу деп коет. Күч органдары күч органдарынан түзүлгөн ыкчам тобу бар да. Ал жерде Алай, Чоң Алай, Кара Суу райондорунун күч органдарынын тобу ыкчам топко айланып, жалганжаларды жаап туруп 8-округда мен биринчи келсем дагы менин добуштарымды алып салышты. Мыйзамсыз. Бул жерде менин гана укугум эмес, шайлоочулардын укугу тебеленип калды. Борбор шайлоо комиссиясы менин болгон далилдеримди кабыл албастан өздөрүнүн токтомун чыгарып койду. Ошондуктан, урматтуу президент, мен азыр административный сотко кайрылдым. Анакей кече 9 декабрь 2025-жыл. Азыр сот качан болот, бизге кабар берер. Соттун чечимин дагы алып көрөлү. Ошондуктан адамдардын укуктары тебеленбесин десе, анда күч органдары, борбордук шайлоо комиссиясы, ошону менен бирге жогорку сот системасында, мындай айтканда, ушундай бир система болуш керек. Бир да адамдын укугу тебеленбеген. Мен ойлойм, менин шайлоочуларым укугу тебеленип калды, бирок административдик сот менин шайлоочуларым укугун, тебеленген укугун кайрадан тебелетпегенге алып келет деп ишенип турам. Сот өткөндөн кийин сөзсүз түрдө, урматтуу мекендештер, шайлоочуларым, силерге кабар берем. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз.